Мына мен бүгүнкү күндө экинчи күнүм, жумушчу күнүм. Бирок мен абдан кубанып турам. Ушу Ноокарат районунда ушул жаңы технология менен ушу дүйнө жүзүндөгү жалпы жана глобалдык экологиялык көйгөйлөрдү алдын алуу максатында ушундай жаңы технологиялар чыгып тур. Бул түз себи. Бул жерди айдатпай, үстүнөн эле ошо кайракы жерлерге үстүнөн сээп, анан бүгүнкү күндө мына азыр молеке сиздер көрүп турган жер аянты мына тоонун үстү адырларга айдалган, бирок 24 центнерден берип атат, бышылып туруп атат да. Бул өтө жакшы технология. Бул биздин Минэкономика менен немистердин атан өнүктүрүү банкы каржылап аткан долбоор экен. Ушуну алып барып аткан жигиттерге дагы чоң ыраазычылык айтабыз. Жалпы элдин атынан, райондук мамлекеттик администрациясынын атынан бул долбоор мына биринчи алгачкы жылы пилоттук болуп 30 гектар айдалган. Экинчи жылы 300 гектар айдалып тур. Мына үчүнчү жылы быйыл 700 гектар айдалып атыптыр да. Бул өтө чоң жакшы жетишкендик. Бул уже биякта адаптациядан өтүп бүтүптүр. Кудай буюрса, муну жалпы Кыргыз элине дүйнө жүзүнө жайылтыла турган долбоорлордун бири экен. Эми Кудай буюрса, муну колго алышыбыз керек. Жанагы биздин агрардык өнүктүрүү башкармачылыгы менен биргеликте, райондун территориясында айыл өкмөттөр менен биргеликте ушул масштабтарды жайылтып, бул долбоорду сөзсүз түрдө колго алышыбыз керек экен. Бул элдин жанагы азык-түлүк коопсуздугуна бирден бир чоң бир жол ача турган долбоор болуп атат. Андыктан бул долбоорду биз сөзсүз түрдө колго алабыз.